Урматтуу Егемен Кыргызстандын ар бир жараны. Мен бүгүн ар бириңиздерге жеткиликтүү, түшүнүктүү тилде митингдеги башаламандыкка жол бербөө үчүн түшүндүрмөлөрдү бере кетүүнү туура көрдүм. Мен О Шакир кече Facebook'ta, YouTube'da өзүмдүн контенттеримди жарыяладым. 31 август эгемендик күнү биз Ысык көлдөгү талашка түшкөн 4 пансионат боюнча бийликтен талап кылышыбыз керек. Эмнени? Ошол ачык айкын саясат болбогондон улам Кемпирабад кете бергени белгилүү. Анын кезектеги аз келгенсип эми 4 пансионатта. Борбор шаардын Манас айкели турган жерди саат 11-де 31 августта деп белгилеп атабыз. Андан башка дагы мен 3-4 мерчемдүү жерлерди айтам. Анткени бийликтегилер ошол жерде оюн-зоого тоскоолдук кыласыңар, биздин майрамга тоскоолдук кыласыңар деген шылтоо менен ажеңге күч органдары каршылык көргөзүшү мүмкүн. Бирок биз ага карабайбыз. Митингдерди өткөрө турган жерлер толтура. Ошол эле Бишкектин, Борбор калабыздын эркиндик аянты Киев менен кесилишкен эркиндик аянтына келебиз. Бир мерчем деген жерибиз ошол болсун. Бир мерчем деген жерибиз жанагы мен айткан эле ошол Манас айкелинин алдында саат 11:00-дө. Дагы башка топтор болушу мүмкүн, чогулабыз деген Ак үйдүн алдына. Дагы бир топ болушу мүмкүн, эски өкмөт үйүнүн алдына, жана Кыргыз драма театры тарап. Ошондой эле региондордо сөзсүз эле жөө жүрүш кылып Борбор калаага келиштин зарылчылыгы жок. Ар ким чогулган ошол мекенге тагдырына кайдыгер эместер айыл кыштак-кыштакта көчөлөргө чогулуп деле онлайн деген мүмкүнчүлүк бар бүгүн. Бул видео аркылуу чагылдырып турганыбыз жакшы. Бирибизге бирибиз маалымат берип, себеби түз эфир аркылуу чыгууга ар кимдин мүмкүнчүлүгү бар. Facebook баракчасында, соц тармактарда, ошондой эле Instagram, TikTok аркылуу дагы маалымат алышып турганыбыз жетиштүү эле болот. Себеби Кыргызстан компактуу, чакан мамлекет болгондуктан башаламандыкка жол бербөө оңой эле. Анан баягы 2020-жылдагыдай Сыймык Жапакеевге окшогон кыркчоролордун кереги жок, кыйкырыкчуу салгандардын. Тек гана эл агрессияга берилбей, салмактуу, эс акылдуу бир аракет менен гана бул бийликти жойпоңдоп иштей турган акыбалга алып келсек болот. Ошондо Садыр Жапаров момундай президент болот да, азыркыдай до конца болбой, өз билемдигине салбай, элге коюп түшүнөт. Анан биз бийликти шайлоо жолу менен гана алмаштыргандан өтөөрү жок. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Жана чет өлкөдөгү мекендештерге дагы, Америкадагы, Европадагы, Түштүк Кореядагы, Сингапур, Малайзияда жүргөн мекендештерге дагы кулак кагыш кыламын. Сиздер дагы ал 31 август Кыргызстандын эгемендигинде бизге тилектештик билдирип, көчөлөргө чыгып майрамдайсыздар албетте. Ошол эле убакта бийликке талап койгонуңуздарды каалаары элем. Элчиликтердин алдында уюштурууга мүмкүн. Бул тынчтык митинги болгону эгемендиктин маңызын түшүндүргөн тезистер болушу керек. Эгемендик жылдарында биз жетимдин этегине ырыскы салып берсе төгүп алгандай кылып, биз оңой олтоң жол менен келген эгемендигибиздин кадыр баркына жете албай атабыз. Биз мекенибиздин чарчы жерлерин коргой албай, гектарлаган, миңдеген гектар жерлер кетип атат. Пансионаттар, мына 30 жылдан бери кечеде эскерттим, Үзөңгү куш, Каркыра, анан Кемпирабад болуп калды. Ылайым ошондойго жол бербесин үчүн Кыргызстан эгемендик күнү өзүнүн тагдырын өзү чечиши керек. Биз эгемен мамлекетпиз деп. Митинг менен катар биз Украинадагы болуп аткан согушту көрүп атабыз. Украина биз үчүн салгылашып атат. Биз үчүн дегенди биз мындай түшүнүшүбүз керек. Түз мааниде дагы, каймана мааниде дагы. Себеби Кремль төбөлдөрүнө карама каршылык саясатка туруштук берген бир гана ошолор болду. Биз өз тагдырыбызды өзүбүз чечебиз деген. Биз ошол күнү Украинанын желегин дагы желбиреткенибиз ашыкча болбойт. Себеби колониалдык баскынчылык менен Россия
башкаларга күн көрсөтпөй келген. Ошол Россиянын төбөлдөрүнүн өз билемдигинен, шовинисттик саясатынан улам империялык оорусунан айыкпаган Кремль төбөлдөрүнүн айынан Борбор Азия көп чек ара маселесинен чаташып калган. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Жанагы пансионатты ошол СССР убагында коюлуп калган, кол коюлуп калган документтер экен деп, Кемпир-Абадты да ошол шултоого такашкан. Мен көп убактыңыздарды албайм. Эң башкысы биз башаламандыкка жол бербей, тынчтык митингин эс акылдуу өткөрүп алууга аракет кылалы. Ар кандай провокациялар болушу мүмкүн. Андыктан ошо митингге чыкканда ар бириңиздер телефонуңуздарды түз эфир аркылуу көргөзсөңүздөр, элдин күчү бул айбаты бийликти сестентет. Бийлик ошондо акылына келет. Митингдин максаты эмне? Ошо бийликтин адашуусуна жол бербөө, элдин талабын көргөн, элдин отчет алуусун сезген бийлик ошондо аргасыз болот эл менен эсептешүүгө. Болбосо эл мынтип дымып жата берсек, бийлик эки дос каалаганын калчайт. НКВД билесиздер, СССР убагында, большевиктик коммунисттердин убагында кара жолтой контора болгон. Канчаларды баканабоздор аркылуу жаманатты кылып, камап, сабап, көргүлүктү көргөзгөн. Кийин КГБ болду. КГБ конторасы совет мезгилинде элдин жүрөгүнө бир мындай жүрөгүн козгоп турган бир эң коркунучтуу контора болуп келген. Жазалоочу бир уюм болуп калган булар. Кийин эмне болду? Биз эгемен Кыргызстанга жеткенде УКМК деп котордук, улуттук коопсуздук кызматы депчи. Анан ошо улуттук коопсуздук кызматы деле бүгүн жалпы элдин коопсуздугун ойлоп отурган жок. Бул жеке адамдын кызыкчылыгын, бейпилдигин коргогону камчылык ташиев өзү журналисттерге берген бир нече конференциясында да айтып атпайбы? Тиги президентке сөз тийгизгениңерди камап коебуз депчи. Мына биз ошол УКМК бүгүн көрүнгөн тешикке мурдун тыгып аткан камчылык ташиев менен дагы эсептеше алабыз. Себеби митингдерде биз алардын тизгинин тарткандай болушубуз керек. Биз бийликтен коркпой, бийлик элден коркуп жашагандай маанайга жетишибиз керек. Митингге чыккандарды суук тумшук көргөзгөн стереотиптүү бир түшүнүктөр бар. Митингге бир бузукулар чыгат, өлкөнүн тынчтыгын каалабагандар чыгат деген жок. Өнүккөн өлкөлөрдүн мисалдарын караңыздарчы. Алар бийликти улам тизгиндеп турат. Митингге чыгып талабын коет, отчетун алат, көзөмөлгө алат бийликтин катачылыктарын. Ошон үчүн цивилизациялуу өлкөлөр, демократиялык баалуулуктарды орнотуп алган өлкөлөр кыйшаң-мыйшаңы жок, авантюрасы жок, өнүгүү жолунда баратат. Биз ошол ашыкпаш чечимдерден, алабарман чечимдерден, мыйзамдардан мамлекетти сактап калуу үчүн ошол мамлекеттин түркүгүндөгү тиги расмий бийликтин бирден бир эл менен бийликтин ортосундагы өкүлү деген парламенттен талап кыла турган көп маселелер бар. Себеби булар элге кызмат кылып аткан жок, эл өкүл болуп калган жок булар. Булар Камчыбек Ташиевдин камчысынан жалтаңдап, ошонун муштумунан коркуп, ушул баягы жогорку кеңештин трибунасынан бирөөнүн энесин ызырылтып сөккөндөй, энесин боозтуп ызырылтып сөккөндөйгө жол бербешибиз керек. Бунун өзү жапайчылык. Митингге ошол кайдыгер болбой, жерлерде болгону жөө жүрүшкө чыгыштын кереги жок. Үймө үй, көчө чыгып, ошол бизге тилектештик кылып, 31 август саат 11:00-дө жанган оттой болуп бүт туш-туштан тынчтык митингине чыгып койгон акциябыз бул бийликти сестентет. Борбор калааныкын болсо түшүндүрүп айттым, дагы бир кайталайм кыскача. Бир нече чекиттерде болот. Мен күнүгө маалымат берүүгө, түшүндүрмө берип турууга аракет кылам, маалымат берүүгө. Жанагы Ала Тоо аянтындагы Манастын айкелинин алдында бир мерчемдүү жер, дагы бир жери Эркиндик Киев көчөсү жана Ак үйдүн алды, ошондой эле эски өкмөт үйүнүн алды, Кыргыз драма театрынын тушу болуп калат. Себеби күч органдары тоскоолдук кыла турган болуп, майрамды шылтоолой турган болсо, ошол тараптарда чогулабыз. Жана чет өлкөдөгү мекендештерге суранам, кайрылам, ошол элчиликтердин алдында болсун, кайсы бир аянтчаларда болсун,
жөн гана маанайыбызды билдирип кыргыз бийлигине талап коюшубуз керек. Ошол кемпирабад боюнча жана документтерди көргөзсүн. Ошол кемпирабад боюнча жалган жала менен айыпталып жаткан мекендештерибизди куткарып алышыбыз керек. Мени кандай коркутпасын, аныңар мен чымын чаккандай көрбөйм. Үйүмө келип камап алам дейсиңерби? Мен да силерди босогодон тосуп алам. Кандай тосуп алышты көрсөтөм түз эфир аркылуу. Камап коесуңар, ал жактан да силерге көргүлүктүү көргөзөм. Мен да эгер түрмөгө камап койсоңор, мен да түрмөдө тыныч жатпайм. Түрмөдө адилетсиздик үчүн чыркырап жаткан, адилетсиз соттордун чечиминен камалып кеткен мекендештерибиз толтура. Мен түрмөдөгүлөрдү митингке көтөрөм. Бир гана жаранды коомду эмес, Кыргызстан эркин өз арбайын соккон мамлекет болууга тийиш. Бул видеону башкалар менен бөлүшүңүздөр, комментарий жазыңыздар, Рухеш ТВ каналына катталып коюңуздар. Себеби бул маалымат канчалык көп жайылып, көп лайк басылса, элге кеңири маалымат таркайт. Эл ойгонот. Коомду бир жанагы билими жок, караңгы, бир сапырык салган, башаламандык кылгандардын эмес, митинг бул жоопкерчиликти мойнуна ала турган жарандык коомдун, мекенчилдердин акциясы деп түшүнүңүздөр. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.